Ак Суу районундагы Эңилчек айылы Кыргыз-Кытай чек арасына жакын тоолуу аймакта жайгашкан Ыскөлдөгү эң четки айылдардын бири. Мында болгону 50 түтүн эл жашайт. Убагында айыл күркүрөп иштеп, өндүрүшү күч алып турган жер болгон. Азыр бул жакта калгандардын көбү ата конушун ээн калтырбай мал жандыгы менен жан баккандар. Эңилчектин тургундары өзлөрүн баатыр деп атап коюшат. Себеби айылда сентябрь айында эле суук түшүп, май айына чейин үйлөрдө от жагылат. Ал эми уюлдук байланыштын келгенине 3 эле жыл болду. Кыштын ызгаарында суук -40 градуска чейин жетет. Ушундай жасап, кулак жасайбыз буга. Куйругу чычкан деп койтмун. Ушундайларды ийне менен сайып тастайбыз. Бул да кетет Америка. Ооба. Мынтип тоголоктоп алабыз да. Анан ушуларды түшүрөбүз. Үкүн түшүрөбүз, кирпич түшүрөбүз, бу чычкан деп коебуз ушундай. Бул чычкан. Чычкан. Мындайынан турат да, мындайынанчы. Анан бияка кулагы кетет, ушундай тоголок кылыпчы. Мына мышыктары, иттери ойнойт экен да муну менен. Анан ушундап тастайбыз да, а буларына болсо мышыктары жатат экен. Чет элдиктерди. Чет элдиктердики. Ошондой деп бизге түшүндүрүп беришкен да. Жок. Өзүбүздүн мышыктарыбызга ра көрбөй калган булар. Ишсиз калган айылдыктардын айрымдары мектепте иштейт, калганы мал менен тиричилик жүргүзөт. Бул аялдар жамааты 2004-жылы түзүлгөн. Мында алар кийизден кичинекей килемчелерди тигип, шырдак шырып Америка жана Европа өлкөлөрүнө жөнөтүшөт. Билбирис коргоо боюнча бул эме американецтер ошакта аялдар бекер отуруп эметет дегенди куруп берген да, өзлөрү келип куруп бекер отурбай илбиристи коргосун, кийиктерди атылбасын. Ушун менен эме мындай, бир аз болсо дагы алаксып эметчисин деп. Башка жумуш жок. Ооба, башка жумуш жок. Эми мына быйыл эле Кытайлар келип иштетип атат, ошака эркектерибиздин баары ошака барып иштеп атат. Биякта ошон үчүн киши жок. Аялдар иштейт, каалагандар иштейт, каалабагандар иштебейт. Ошондой бизде. Анан эме бар, бонус деп коебуз. Бу тиккенибиздин немесин жылын алып келип берет, тиккенибиздин 20%-ин берет да. А ошонун эмесин ортого коебуз. Общий Эңилчек элинечи. Анан керектерине жаратат да. Например, керектүү, өзүнө керектүү немелерди алабыз, ушундай да. Азыр эмне тигип атасыңар? Биз азыр шырдак. Постоянно мындай шырдак тигебиз, түрлүү шырдактар тигебиз. Тоголок шырдак тигебиз, чоң шырдак тигебиз, тетинде орточо шырдактарды. Кичинекей 1.60, андан кийин булар тигебиз, экинчиси. Андан үчүнчү эме тегерек шырдак мындай. Даяр эмес да мунубуз азырчы, мындай тегерек шырдактар тигебиз. Бирок бычылган экен. Бычылган уже эметилген, жээк басыла элек. Ушундай. Кадимки эле кийизби же фетрбы? Жок, кийиз. Кадимкидей эле кийиз. Бул силерге даяр келет. Кийиздерди даярап, анан өзүбүз бычабыз буларды. Өзүбүз оюсун салып, өзүбүз бычып, жээгин ийирип, басып, анан шырабыз да. Анан бир жылда 2 жолу келет, өткөрөбүз, сразу акчасын алып келип берет. Анан бул алып келген сырьёсунун акчасын кармап, анан калганын өзүбүз толук алабыз. Ошондо 14 кыз келинге бирөөнө канчадан тийип калат? Баарыбыз тең бөлөбүз. Кээ жаңы киргендерге аларга азыраак беребиз да, үйрөнүшсүн депчи. Айылдагы чайкан өнөрканада 14 аял жумуш менен камсыз болгон. Элеттик кыз келиндер үчүн бул жакшы киреше булагы. Антпесе башка жумуш бул жерде жок. Биякта иштеп атканыма уже 2 жыл болду. Шу шырдак шырып иштейбиз биякта. Бул Аселе же биякта көптөн иштеген аялдар бар. Ошолор мени үйрөтүп, ушу 2 жылдан бери иштеп атам, шырып. Жээк басабыз, шырыйбыз. Айлыгыбыз ар кандай. Мисалы үчүн мен жаңы кирип, мен аз эле шырдак алам. Мындан 2 алсам, тигинден 2 алам, чоң шырдактан 2 алам, ошондой. 7-8 миңге чейин алабыз да. А менден көптөр бар, көп алат, 25 миңге чейин алышат. Мындан башка жумуш жок биякта. Үйдөн бошой калган менен келип, бияка келип, шырдак отура калабыз.
мындай айтканда күйөөңөн сурабайсың да акчачы. Мындай ишканалар Ак Шыйрак деген сыр төрөндө да бар. Ал жердеги аялдар жасаган кол эмгектерди да чогултуп, Бишкекке алып келип, андан Америкага жөнөтүшөт. Жамааттагы 14 кыз келиндин бири Фарида Шайылдаева 3 жылдан бери кол өнөрчүлүктү өздөштүрүп келе жатат. Ак суунун алыска айылына келин болуп келген ал, алган айлыгы майда чыгымдарына жарап калат дейт. Эртең менен туруп алып эле ушинтип келебиз, тигип алып, андан кийин кеч киргенде эле уже мына азыр мал сал деп кетип атканбызда. Мал салга барып тигип угулуп тамак самабызды жасайбыз дагы, анан кайра келебиз. Саат 12ге чейин отурабыз. Түнкү. Жана Миран деген кино болот атпайбы? Ошо кинону көрөрдө кетебиз. Кайра аны көрүп алып келип эрмектешип алып барабыз. Анан саат 11, 12лерде кайра эртең менен туруп алып келебиз. Ошо жумушубуз болгондо келбейбиз. Үйдө оокатыбыз кирпир жууп аны муну кылар да, келбей ошокто үйүбүздө калабыз. Келем дегендер келип тиге беребиз. Баарыбыз отуруп эле ошо. Өзүм мектепте иштейм, повар болуп иштечимин, анан поварлуктан эч жака чыга албайт экенсиң, андан кийин эмесине өтүп кеткем, техничкасына. 15 жыл болду иштегениме. Ылдый жактан продуктыбызды заготовкалап келип алабыз кышкысын. Жем чөбүздү алып келип алабыз малыбыз менен. Ошо. Кышкысын түшпөйсүңөр? Түшөбүз, бирок азыраак түшөбүз да. Эмнеге? Жолго карайбыз да, татаал болот, кээде кар түшүп калат, ашыбыз бекип калат. 30 түтүн жашайбыз. Азыр эми жаштар келип көбөйүп атат. Жумуш ачылган жаштар келип атат да. Муякта фабрика бар болчу да, Союздун убагында. Ошол үстүндө куракта фабрика иштеп атат, а берки лесистый деп коет, аякта фабрика жаңы салынып бүтүп, эми иштеткен атышат. Фабрика салып бүтүштү. Руда концентрант деп коет, жанакы неме кылып алып туруп алып кетишет экен го. Ошондой эметип алып кетишет. Мындагы өнөрканада иштеген кыз келиндердин айрымдары башка жумуш менен да алек болушат. Бул кызым чегарачы болуп иштейт, могу Восточныйда. Күйөө балам өкөтең. Ошо. Эми чегарада биз жакта окуялар көп болот да. Ошо кээде туруп коркобуз. Ошо. Күйөө балам көп жыл болду иштеген, пенсияга чыккан ошол жакта. Ошо экөө бири-бирин жактырып ушактан эле үйлөнүп ашкан. Өзлөрү эмеде турушту. Эмне эле? Өлүп кет, каяктан келишти эле? Каркырадан, бияктан кетишип Каркырага барышты. Каркырадан кайра келишти. Ушуну көчүрө турбайбы бул эмелерди? Ошакта турушат. Азыр жаңы эле келишти бияка. Бир 2 айдай болуп калды го. Жакан ишканадагы жумуш бүткөн соң мындагы кыз келиндер үйлөрүнө шашат. Кородогу малды тейлеп, балдарына тамак жасап үлгүрүш керек. Айылдагы окшош үйлөр Союз учурунда жумушчуларга деп салынып калган. Азыр анын көбү менчикке чыгарылган. Эңилчек айылы Кытай менен чек арага жакын аймакта жайгашкан жана облус борбору Каракол шаарынан 160 чакырым алыста. Бул айылдагы кыргыздын шырдагын алыска тааныткан айымдар эми ишканасын кеңейтип, өндүрүлгөн шырда, кийиз жана жүндөн жасалган оюнчуктардын санын арбытсак деп турушат. Элеттиктер иштешкен долбоор Кыргызстандагы ак илбирстик коргоо долбоору аркылуу каржыланат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.